Конкурстар жөнүндө кыскача айтып кетсең, кандай эссе жазылабы же кандай болот? Баштан баштап айтып берейин. Биринчи эле тапшырам деп уже чечим чыккандан кийин университеттин өзүнүн сайтында бир платформа бар. Өзүң жөнүндө маалымат жазасың, толтурасың ошонун баардыгын. Мурунку жетишкендигиң, кандай сертификаттар бар, кандай дипломдор бар, ошонун баарын толтурасың. Андан кийин мотивационное письмо деп коет. Кыргызчасын билбейт экенмин, ошондой жазасың. Эмнеге ушул университетке тапшыргың келди, эмнеге Польшага окугуң келди, кийин келечекте өзүңдү кайсыл сферада көрөсүң деген мотивационный письмо жазасың. Анан мурунку иштеген жериңден болобу же окуган жериңден болобу, профессордон болобу же өзүңдүн менеджериңден болобу рекомендательное письмо алышың керек. Ошондой талап кылынат. Анан университеттин мугалимдеринин артынан аябай эле көп чуркадым, жазып берип койгула деп. Алар болсо, ай сен өзүң эле жаза берчи, анан мен кол коюп коем деп коет. Андай болбойт, андай өтпөйт. Ошо көп эле чуркаган учурлар болду. Андан кийин англис тилин текшерүүчү сертификат аларды жүктөдүм. Ошонун баарын карап чыккандан кийин, бул биринчи тур да, ошонун баарын карап чыккандан кийин онлайн интервьюга чакырат. Ошо сен биринчи турдан өттүң, формаңды сен жөнүндө маалымат карап чыктык, давай эми экинчи тур деп интервьюга чакырат. Анан скайптан англис тилинде ошо университетиндеги 2 профессор менен интервью болот. Интервьюда суроолор ошондой эле: эмнеге ушул университетке тапшырдың, эмнеге именно ушул сфераны тандадың, мурун эмне кылчу элең, эмне менен алектенчү элең, жетишкендиктериң кандай, анан кийин келечекте өзүңдү кандай көргүң келет деген суроолорго жооп бересиң. Ошо анан кийин интервью болгондон кийин 1 жуманын ичинде жооп алдым. Өттүңүз, куттуктайбыз деп анан кийин чакыруу барагын жөнөттү. Анан визага документ толтуруп, Алматыга консульствого барып, визага тапшырып, 1 айдын ичинде виза алдым. Анан алып бул жака келе бердим. Жакшы. Визаңызды Шенген визасы кылып алдыңызбы же Польшанын өзүнүн визасынбы? Польшанын өзүнүн визасын алдым, бирок эми Шенгенде эле да Польшанын визасы бар болсо бүт Европа же Шенген зонага кирип чыгып саякаттай берсең болот. Жакшы. Дагы мындай сурообуз бар. Эми магистратура мисалы Турцияда 2 жыл, Европада кандай бул система? Европада деле 2 жыл, бирок 2 жылга жеткирбей эле бул жакта эми предметтерди өзүң тандайсың да, модульдарды, кредиттерди өзүң тандайсың. Ошонун баарын канчалык тез жапсаң, ошончолук тез бүтөсүң деген эме да, жооп да. Бирок негизи 2 жыл. Дипломдук иш англисче жазасыңар же эми польшача? Ооба, мына азыркы уже 1 жылын бүтүп атам, экзамендер башталып атат. Анан ошо азыртадан эле бизге жанагы супервайзер деп коет эмеспи, руководитель, ошону бөлүштүрүп, темаларды аныктап, давай баштагыла деди. Дипломдук иш, диссертация жазабыз англис тилинде. Бул жакта аябай строго, башкадан көчүрүп же копи паст кылып, анан кийин башкага жаздырган, бул жакта андай өтпөйт. Ошо. Түшүнүктүү. Барганда университет стипендиялуу болсо, стипендияңыз канча? Биздин окуучу айда стипендия кыргыз сом менен 18 миң, 20 миң болуп калат. 20 миң болуп калат, бирок ал акча эми Европада бул жакта особенно кыздарга жетпейт. Андан кийин университеттин тууралуу ошол жана айта кетсем, биз келгенде расписанияны көргөндө мен аябай таң калдым, анткени магистранттарга 6-чы жана дем алыш күнгө эле расписание коюп тур, жумасына 2 эле жолу. Неге мындай деп мен профессордон сурасам, деканаттан сурасам, эми силердин жогорку билимиңер бар, силер бул жактан жумуштап иштей берсеңер болот, ошон үчүн ошого ылайыктап биз 1 жумада 2 эле жолу расписание коюп бердик
деди. Анан негизи эле ошондой 6-жыймы ош күнү окуйбуз, бирок 2 күн эле окуган менен 12 саат окуйбуз. Эртең 8ден кечки 8ге чейин. Ошо стипендия боюнча ал жетпейт деп атпайм, ошон үчүн азыр жумуштап, өзүмдүн кесибим боюнча десем болот, жумуштап, иштеп, үйдөгүлөргө да жардам берип дегендей, өзүмдүн бул жактагы расходторумду өзүм жаап, ошондой Кудайга шүгүр. Жакшы азаматсың. Иштегенге уруксат берилет, э? Берилет, ооба, бул жакта студенттер канча иштегиси келсе ошончо иштей берет. Кээ бир мамлекеттерде студенттерге жумасына 20 эле саат иштегенге болот деген закондор бар эмеспи? Бул жакта андай эмес, студент канчалык иштей алса ошончо иштей берет. Ал жагынан аябай жакшы экен. Сиздин университетке тапшырууга кайсы сайттар аркылуу караса болот? Биздин университетке так ошо менин университетиме тапшырыш үчүн мен университеттин сайтына кирип эле, ал жакта ар кандай бөлүмдөр бар, программалар бар, стипендиялык программа деген бөлүм бар, же болбосо стипендиясы жок эле, ошондой обычный эле окуу. Ошо өзүмдүн университетимдин жеке сайтына кирип, ошол жактан тапшырат. Азыр көрсөтөйүн десем, сайт жабык экен, анткени кийинки окуу жылга кабыл алуу жүрө элек, ошон үчүн сайт жабык экен да. Бирок азыркы ошо мен университетиме тапшырат элем деген каалоочулар болсо, жеке барагыма жазса, мен жардам бергенге аракет кылам. Макул, андан кийин сиздин жеке баракчаңызды таштап коебуз. Бул жактан байланыштап. Окууга кандай документтер керектелди? Ошол жөнүндө да кыскача айтып кетсеңиз. Окууга ошол жанагы мотивационный рекомендательное письмо деген документтерден тышкары университеттеги ошо бакалавр диплому, которумосу менен, англис тилинен которумосу менен нотариально заверять этип, ошентип даярдап тапшырасың. Андан кийин юстиция министрлигине барып, ал жактан да заверять этесиң. Андан кийин дагы башка кандай медсправка, анан Министерство образованиядан ушул токтосоновой чолпон бакалаврды бүткөн башка университеттерге тапшырганга укугу бар деген справка керек. Ошондо аласың. Анан жанагындай СПИД, ВИЧ деген тест менен өтүп, анализ тапшырып, ошол документтериңди, ошол справкаларыңды алып келип, оригиналында алып келип бересиң. Котормо иштерин Кыргызстанда кылган дагы арзаныраак болот, э, Польшага караганда? Ооба, туура айттыңыз. Негизи бүт документтерди бул жакка келатканда Кыргызстандан котортуп, даярдап, жада калса сүрөткө чейин түшүп, көп сүрөткө түшүп, бул жакка алып келиш керек. Анткени ошондой жанагындай котормо, там сүрөткө түшүү деген документация эмелери боюнча аябай кымбат бул жакта. Түшүнүктүү. Эми бул алган стипендия акчаңыз жатаканаңыздагы стипендиянын ичине киреби же өзүңүз төлөйсүзбү? Жатакана өзүмдөн төлөнөт ошол акчанын ичинен. Бирок мен азыр жатаканада жашабайм. Анткени мен келгенде уже орундар калбай калыптыр. Жатакана боюнча айтып кетсем, менин досторум жашайт ал жерде. Аябай тыкан, таза, жаңы, бир комнатада 2, 3, 4 кишиге чейин жашашат экен. Ашканасы бир, туалет ваннасы бир. Бирок ал жакта бүткүл дүйнөнүн бүткүл жанагы бурчтарынан келген студенттер бар да, аябай кызыктуу да ал жакта жашашчы. Ошол жака өтө кечигип калганыма аябай өкүнөм. Ошондо жатакана арзан болуп калабы же үйгө чыккан арзан болуп калабы? Экөө бирдей эле десем болот. Бирок эми квартирага чыкканда тандайсың да, мындай квартира жагат, чоңураагы жагат, же болбосо бир комнатада жалгыз жашашым керек. Ошого жараша да эми. Мындай салыштырып көрсөң, мисалы бир комнатада 2-3 кыз менен жашайм десең, ошол эле жатакананын баасы чыгат. Түшүнүктүү.
Да, мындай суроом бар. Мисалы, мен Европада жашап жатканда виза үчүн банкада кандайдыр бир акча болуусу керек болчу. Сизде да ушундай окуя болдубу? Ооба, мындай окуя болду. Анткени, например, мен стипендия Хунгарикум Венгрияга тапшырып атканда андай жок эле, бирок Польшаныкы бар экен. Эмнегедир ар бир консульствонун өзүнүн дагы тиешелүү закондору болсо керек. Справка ошол счетумда мынча акча бар деген справка алып барып бергем. Ал ооба туура ошол үчүн. Түшүнүктүү. Суроолор барбы десем, суроо келе элек азырынча. Ал университетте уже 1 жылдай окуп калдыңыз, э? Ооба, 1 жылым бүтүп атат уже. Кандай кызыктуу окуяларыңыз болду, эсте каларлык? Мен жаңы ошо башында келип, университетине барып, документтеримди тапшырып, келишим түзүп, ошо документтеримдин оригиналын тапшырып атканда мага айтышты. Расписаниямды алсам болобу десем, окуу дароо эле башталып кетпейт. Баягы сырттан келген студенттерди чогултуп, биз ориентационная неделя деп коет экен, баардык студенттерди чогултуп, шаардан чет жагына алып барып, Польшанын ар кандай кооз жерлерине алып барып, оюн зоок уюштуруп, жатаканабызды, тамак ашыбызды бүт каржылап берди университет. Ошондо Польша аябай кооз өлкө, мамлекет экенин аябай көрдүм. Ошо 1 жума болдук. 1 жумадан кийин университетибизге кайтып келип, анан кийин окуу башталды. Ошо эми окуу процессинде эң эле кызыктуу нерсе ошол 1 жума болду да. Андан кийин окуу 1 күндө 12 саат окуш керек болду. Түшүнүктүү. Университеттин өзүнүн библиотекасы, китепканасы бар болсо, ошол жөнүндө айтып кетсең кандай? Ооба, университетинде баардыгы бар. Китепкана, ал жака бекер, кирүү бекер. Ар бир студент кирип, китептер орус тилинде дагы бар, англис тилинде көбүнчөсү, өздөрүнүн тилинде бар. Ар ким кирип эле окуй берсе болот. Андан тышкары спорт зал бар, бассейн бар, студенттин баягы өнүгүшүнө баардык шарттар түзүлгөн. Эң жакшы. Китепканасы кандай деп, смарт китепканабы же кандай? Смарт дегенибиз эми китепканада жөнөкөй китептен баштап компьютерге чейин бар, планшетке чейин бар. Андан кийин университеттин, студенттин өзүнүн каалоосуна да мындай жөнөкөй китеп окуйбу же компьютерден окуйбу, ал өзүнө жараша. Так баардык шарттар түзүлгөн. Эң негизгиси бекер, студенческий жана карта деп коет эмеспи? Ошону көрсөтүп эле кирип окуй берсең болот. Жакшы. Бул жакта суроо келди. Кандайсыңар дейт. Жакшы программа баштапсыңар, чоң рахмат. Польшада экзамендер кандай жүргүзүлөт дейт? Польшада могу кышкы сессияны тапшырып атканда кадимкидей эле кээ бир сабактар Кыргызстандагыдай эле жазуу түрүндө кадимкидей тест тапшырасың мугалимдин көзүнчө. Бирок биз магистрант болгон үчүн көп мугалимдер бизден жанагындай исследование жүргүзүү, ар кандай проекттерди ишке ашыруу, ошондой заданияларды көп берет. Ошондон кийин так мындай тест түрүндө жана бакалавр Кыргызстанда экзамендер кандай болсо, андай аз бизде. Көбүнчө ошо исследование кылып, ар кандай проекттердин үстүнөн иштеп, ошентип экзамен тапшырабыз. Жакшы экен. Сурооңузга жооп ала алдыңыз деп. Сурооңузга жооп бердим деп ойлойм. Негизи эле окуу системасы боюнча айтып кетсем, бул жакта ошо предметтерди өзүң тандайсың, жаккан предметиңди окуйсуң, жакпаганыңды окубайсың деген сыяктуу. Мугалимдер аябай түшүнүктүү, баягы
Кыргызстандагы окуу системасын жамандабайм, бирок Кыргызстанда мугалим келип, мына мен мону берем, ошону окуйсуң, ушуну кайра экзаменде айтып бересиң дегенде эле го. Бул жакта андай эмес. Мугалим направление берет. Студент ошону окуйт. Анан дальше өзү өрчүтүп кетиш керек да ошонучу. Сабактан калуу деген барбы силерде? Мугалимден көз каранды. Кээ бир мугалимдер аябай текшерет, жанагы отмечать этет. Орусча айтканда ким келди, ким келбеди деп отмечать этет. Кээ бирөөлөр болсо баары бир келесиңби, окуйсуңбу, баары бир сен өзүң үчүн окуп атасың. Кийин мага экзаменди тапшырып, ошо эмне үйрөнүп алдың, ошонуңду мага далилдесең эле болду деген мугалимдер бар. Ал мугалимден көз каранды. Жакшы экен. Дүйнөлүк масштабта университеттин артыкчылыгы кандай, өзгөчөлүгү? Мугалимдердеби же студенттерде ал жакта? Ошондо суроо менин университетим боюнча болуп атат да. Ооба. Дүйнөлүк дебейин, бирок ошол Европа өлкөлөрүндө, Европейский Союзда ошо чет жерден келген студенттердин саны боюнча эң алдыда турат экен. Чет жерден келип окуган студенттер аябай көп экен. Эми сиз жашоодогу бир максатыңызды айтып кетсеңиз. Жашоодо максатым Мисалы окууну бүткөндөн кийин. Окууну бүтүп, бул жакта алган билимимдин баарын багажыма жыйнап алып, Кыргызстанга барып, ошол өзүмдүн кесибим боюнча иштесемби дейм. Анткени ошо эл аралык мамилелерди бүткөм, дипломатия. Мен ойлойм, ошо бул жактан алган билимимди, тажрыйбамды ошо өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошсом болот депчи. Анткени Кыргызстанда негизи эле тышкы иштер политикасы, дипломатия аябай аксап турат. Дипломатия күчтүү болсо, бизде жанагындай чек арада маселелер чечилмек деп ойлойм. Инвестиция, башка жерден инвестиция тартып, экономика өнүкмөк деп ойлойм. Ошон үчүн барып, өзүмдүн кесибим боюнча Кыргызстандын өнүгүшүнө салымымды кошом деген максатым бар. Эң жакшы. Абдан сонун маек болуп атат. Сиздерге ийгиликти, чоң рахмат. Варшавага сиздин шаарыңыз Варшавага канча саат алыстыкта? Бул жакта жана высокоскоростной поезддер жүрөт. Ошол менен барсаң 1,5-2 саатта жетесиң. Жөнөкөй автобус менен же машина менен барсаң 3,5-4 саатта жетесиң. Ошондой. Мугалимдери баалаган убакытта объективдүү карайбы же кайсы бир өлкөнүн студенттерине жакшы баа коюшабы дейт? Жок, андай бизде расизм, сексизм, нацизм деген жок. Мен анан жанымда ошол бул жакта жашаган местный деп коелучу. Поляк болсо, экөөбүздүн билимибиз тең болсо, экөөбүзгө бирдей баа коюп берет. Андай эме жок, андай мугалимдер жакшы. Негизи эле мен бул жака келатканда уккам, поляктар нацист келет, башка өлкөнүн улуттар, башка улуттагы адамдарды жаман көрөт деп. Бирок келгенде мен аябай таң калдым, анткени бир нерсени сурасаң, өздөрүнүн тилин билбей эле англисче сурасаң, жооп беришип, күлүү менен учурашып, тааныбасаң эле жооп берип, көрсөтүп, жардам беришет да. Жакшы. Сизди дагы ал жакта Кытайга окшоштуруп же Кореянга окшоштургандар болобу? Ооба, мен менен япончо конишва деп учурашат. Көчөдө кетип баратсам, же болбосо нихао деп учурашат. Анан эми ошондой экен жашоо, эмне кылабыз. Ооба, көбүнчө Кыргызстанды билишпейт чындап эле. Кыргызстан дегенде же Казакстан деп сурагандар көп болот. Ооба.
туура айтасыз. Кыргызстанды тааныталы жакшылап. Ооба, буюрса аракет кылып атабыз. Ошо сиздерге рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, анткени негизи эле ойлойм, ошо Кыргызстанда жаштар эң негизгиси Кыргызстанда болобу же чет өлкөдө болобу эң негизгиси сапаттуу билим алыш керек. Анан 11-класты бүтүп атканда каяка тапшырам, эмне кылам? Юриспруденция ошо юрист болсом жыргаймын, юрист аябай мода болуп атат деп тапшырып алгандар көп да. Ошон үчүн бир мындай жол көрсөтүп берип атыптырсыздар. Сиздерге рахмат. Ошо. Пайдалуу болсо эле болду бизге. Ооба. Мен да бир аз кыргызчаны бузулуп бартатпы десемби, ушундай болуп калат кеңгеде. Сөздөр таппай. Анткени Турцияда кыргызча сүйлөй албайсың да, орусча да сүйлөй албайсың. Алардын ошо идеологиясы күчтүү эмеспи ал жакта? Түркчө сүйлөбөйм деген кишини да сүйлөтөт эмеспи? Анан силердики ошондой болуп атабы? Ошондой. Сиздин окууңуз түркчөбү же англисчеби? Биздики түркчө да бар, англисче да бар. Жакшы. Сиздин университетте башка кыргыздар дагы барбы? Менин университетимде кыргыздар аз. Мен билгенден 4 же 5 студент Кыргызстандан. Бирок негизи эле Польшаны алсак, кыргыздар аябай көп, студенттер аябай көп. Студент болуп келгендер, жөн эле иштеп келгендер аябай көп. Алар менен чогулуп, баягы эркек балдар, байкелерибиз, инилерибиз футбол уюштуруп, ушундай чогулуп турушат. Анан негизи бири бирибизди тааныйбыз, жардам керек болсо бири-бирибизге жардам беребиз. Өзүбүздүн ошо WhatsApp'та группа бар. Ошол жактан бири-бирибизди колдоп турабыз, кыргыздар. Жакшы. Мен билишимче, Польша башка Европа өлкөлөрүнө караганда дагы арзаныраак жашоосу. Туура. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат бере кетсең. Ооба, башка Европанын өлкөлөрүнө салыштырмалуу бул жакта арзан, жашоо турмушу арзан, продукты арзан. Кээ бир продуктылар, например, жанагы суу май Кыргызстандан дагы арзан десем болот. Анан жөнөкөй ошо мендей болгон студент иштеп, өзүн багып, анан үйдөгүлөрүнө дагы акча салып, жардам бергенге бул жакта ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Анткени жашоо турмуш арзан. Жакшы. Мисалы, айына канча доллар жетет ал жакта? Доллар. Ортоломо. Мисалы, бул жакта квартираны дейли 100-150 еврога бир айга. Эметесиң, ошол жатаканага куротосуң, продуктыга дагы ошондой кетет, 100-150 евро. Анан жанагындай транспорт, интернет жана башка расходторго бир айга жалпысынан алганда ошол где-то 400 евродой кетет. Бул жакта бирок айлыгы эң аз таптым дегени ошол 600 евро студенттер. Жанагындай тейлөө тармагында иштейт, жана Макдональдс, KFC'де көп ошо студенттерибиз негизинен ошол жакта иштейт. Ошол эң аз таптым дегенде 600-700 евро табышат. Жакшы. Мен сенин баракчаңдан көрүп калдым, Америкага да барып келиптирсиң, э? Ооба, Америкага барып Кайсы келгем. программа менен? Аялдардын лидерлиги кыргызча которгондо ошондой болуп калат го. Программа по лидерству женщин. Ал АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан каржыланган программа. Бүткүл дүйнөдөн ошо Африка, Азия өлкөлөрүнөн бир өлкөдөн 3-4 кыздан тандалып алынат. Ошондой эле мотивационный письмо, рекомендательный, жетишкендиктери, мотивацияң ошолордун баары каралат. Ошого жараша тандалып алынат. Анан барып окуп келесиң. Ал жакта дагы стипендия төлөнөт, бир айга $1000. Жатаканасы, в общем, сагыз чайнап жегенге чейин бардыгы каржыланат да. Аябай жакшы.